Чач үчүн арналган маскалар. Эгерде сиздин чачыңыз көп түшүп атса, анда ал жөнүндө ойлонуп кам көргөнүңүз макул. Эгер туура кам көрбөсөңүз, чачыңыздын түгөнүшүнө жана азайып, кооз саркечке айланышыбыз бир аз кыйынга турат. Чач тууралуу көптөгөн элдик маскаларды сунуштайбыз. Маска репей майы чачка кам көрүү үчүн эл арасында көп колдонулуп келген. Бир пияздын ширеси 2 тамчыдан 5 тамчыга чейин кошууга болот. Репей майын, жумуртканын сарысы, бир даана бал, калемпир согу баарын аралаштырып пайда болгон массаны баш терисине сүйкөп 2 саатка чач үчүн арналган баш калпагын кийип жылуу суу менен жууп салыңыз. Бул ыкманы жумасына 2 жолу колдонууга болот. 2 айдан кийин чачыңыз өз калыбына келгенин көрөсүз. Пияз маскасы. Бир даана пияз, аны кыргычтан өткөрүп баш терисине сүйкөңүз. Жылуу ороп 1 сааттан кийин жууп салыңыз. Кургак баш терисине, майлуу баш терисине 3 саат кармаңыз. Орточо баш терисине 1,5-2 саат кармаганыңыз оң. Кургак баш терисине 1 аш кашык кастор майын кошконуңуз жакшы таасирин берет. Пияз, бал кошулган маска чачыңызды бекемдөөгө жардам берет. Ал үчүн пиязды кыргычтан өткөрүп, ага 1 чай кашык бал кошуп, баш терисине сүйкөңүз. 1 саат жылуу кармап, чачыңызга арналган шампунь менен жууп салыңыз. Жашыл пияз чачты бекемдөөгө жардам берет. Эт майдалагычтан жашыл пиязды өткөрүп, аны баш терисине сүйкөп 1 саат күтүңүз. Майлуу чач үчүн 1 аш кашык коньяк же спирт кошсоңуз болот. Пияз, бал, айран маскасы. Пияздын ширеси, бал, коньяк, айран, деңиз тузу. Пияз ширеси, айран, коньяк, бал баарын бир өлчөмдө кошуп, пайда болгон массаны баш терисине сүйкөп 1 сааттан кийин шампунь менен жууп салыңыз. Помидор чачтын бат өсүүсүнө жардам берет. Помидордун сыртын сыйрып, ичиндегисин баш терисине сүйкөп 1 сааттан соң кадимкидей жууп салсаңыз болот.